Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ден соолук өмүр булагы демекчи, ден соолукка кам көрүү дал ушул кичинекей чагыбыздан бери, бала кезибизден бери башталат демекчи. Ушул балдарга азыр болсо туура тамактанууну, колду жууп, ушул эрежелерди үйрөтүү тууралуу сүйлөшөбүз. Себеби акыркы учурларда ичеги оорулары абдан күч алган учурда. Дал ушул тема менен бүгүн бизде конокто ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин инфекциялык мите ооруларды жана алдын алуу жана эпидемиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Оторбаева Динара Сатаровна бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен Динара. Эми ичеги карын оорулары, жугуштуу оорулары бул сезондук оорулар болуп саналат. Алгач баягы инкубациондук өзүнүн периоду бар. Мына ушундан улам айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул оорулар менен канча жаштан баштап катталып жатышат? Туура айтып атасыз. Бул ичеги карын жугуштуу оорулары сезондук оорулардын бирине кирет да. Деги эле өзү ичеги карын жугуштуу оорулары жылдын ичинде толугу менен мындай катталып турат да. Бирок эң эле көп катталган маалы бул май айынан сентябрь айынын аягына чейин, октябрга чейин созулат. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бул маалда абанын температурасы жогору болот, ошо микробторго көбөйгөнгө жакшы мындай шарттар түзүлөт да. Андан тышкары бул маалда өтө эле көп жер жемиштер бышат. Анан көп балдар, даже чоңдор деле өздөрү деле ошоки жер жемиштерди жубай көп жешет. Ошонун себебинен анан жанагы микробтор көбөйгөнгө эң жакшы шарттар түзүлгөн себебинен ооругандардын саны дагы көбүрөөк катталат. Анан жана сиз айтып кетпедиңизби? Жаш балдар көбүрөөк ооруйт депчи. Муну туура айтып атасыз. Мунун негизинде мен мынтип айтат элем да. Медициналык мекемелерге көбүнчө ушу жаш балдар ооруганда кайрылышат. Негизи ооруганда чоңдор деле ооруйт. Өзүңүздөр билесиздер, чоңдор ооруганда биз өзүбүздүн ал акыбалыбызды билебиз да. Мисалы ичибиз ооруп калса, же кичинекей дене табыбыз көтөрүлсө, биз чуркап барып бир дарыны иче коебуз. Ичим өтүп калыптыр, ашкызаным ооруп калыптыр деп анан. Ал эми кичинекей бала ооруганда биз кичине мындай кам көрүп, беспокоиться этип анан кийин ошо доктурга чуркап барам. Больницадагы балдардын ооругандардын себеби ошондон көп да, көп болгон ошонун себебинен. Анткени кичинекей бала өзүнүн ооруганын оору башталып атканда айта албайт экен. Мисалы биздин ашказаныбыз ооруп түнпүйүп калса, ашказаным ооруп түнпүйүп атат деп чуркап барып биринчи коебуз. Ошол инкубационный убакыт канча убакытка созулушу мүмкүн? Канча убакытта белгилери чыгат? Туура айтасыз, инкубационный периоду бул бир нече сааттан 5 күндөн 7 күнгө чейин болот. Мисалы бузулган тамак жесең, если ошол бузулган тамактын ичинде микробтордун саны эң эле көп болсо, бат эле бир нече сааттын ичинде ошол оорунун белгилери чыга баштайт. Биринчи белгиси болуп эле бул кичинекей балдар, чоң кишилер болсо деле көбүнчө дене табы ысыйт. Анан ашказаны ооруп, иче карны ооруп, анан кийин кузушу мүмкүн, кускусу келиши мүмкүн. Андан кийин жана иче өткөнү кошулат. Ушундай учурда биринчи жардам кандай болуш керек? Анткени көп учурда эс алуу жайында болуп калышат, ата-энелер дарыгерге кайрылууга шарты жок болуп калат маселен. Ошо эс алуу жайларына барганда деле медициналык фаптар бар. Бардык эле азыр мына эс алуу жайларында өзү ушундай талап бар да. Ошо эс алуу жайына келген адамдар ооруп калса, кайрылганга сөзсүз түрдө медициналык фаптар, медициналык пункттар ошондой өзүнүн талабы бар да. Медициналык пункттар болуш керек, ошол медициналык пункттарга кайрылыш керек. Ал жерде биринчи ирет, ошо биринчи жардам көргөзгөнгө дары-дармек коюлат. Анан медициналык кызматкер карап көрүп, өзүнүн кеңешмесин берет, балким дары-дармек назначение кылып берет. Эгер өзүнүн колунан келбей турган болсо, сөзсүз түрдө ошол эс алуу жайларында жайгашкан ооруканаларга, үй-бүлөлүк медициналык борборлорго жиберет аларды. Бул ооруп калганда эмес, мындай оорубаган соо жүргөн адамга алдын алуу эрежелеринен айта кетпейсизби? Алдын алуу эрежелерин айта турган болсок, бул иче карын оору, жугуштуу оорулары эң биринчи иретте бул кир колдун оорусу деп аталат да. Илгери эле ушундай айтылып келген. Таза кол ден соолугуң чың болот. Мисалы чоңдор гана эмес, кичинекейлерге дагы
жаштайынан үйрөтө башташыбыз керек экен. Эшиктен келдиңби колуңду жуу, туалеттен келдиңби колуңду жуу, мектептен келдиңби колуңду жуу деп. Анан жана биз көчөдөн азыр ушу көп эле мөмө жемиштер сатылып атпайбы, муну алып жей коеюнчу, муну алып жей коеюнчу деген ошону сөзсүз түрдө жууп жеш керек. Балдарга да ошону үйрөтүш керек. Андан тышкары мынакей жай күндөрү өтө эле көп жана стационардык эмес точкаларда ар кандай мөмө жемиштерди саткандар, тамак ашты саткандар бар. Колдон келсе ошондой жерден тамак аш албаш керек. Үйдүн шартында болсо, азыр желген тамактан калып калган тамактар болсо, аны сөзсүз түрдө муздаткычка коюш керек. Анткени температуранын жогорулугуна байланыштуу мен жана айтып кеттим го, эгер ошол тамак ашка кандайдыр бир микробдор түшүп калса, ал бат эле бузулуп кетет. Анан бузулган тамактан сөзсүз түрдө жанагы андай тамакты жеген бир эмес, ошо канча киши жесе ошончо кишинин баары ооруп калышы мүмкүн. Ошонун себебине мен айтат элем, сөзсүз түрдө жеке гигиенаны сакташ керек. Сатып алган тамак ашты жууп жеш керек жана мөмө жемиштерди, калып калган тамак аштарды сөзсүз түрдө муздаткычка кармаш керек. Анан эгер ооруп калсам, өзгөчө кичинекей балдар сөзсүз түрдө ооруканага эле эмес, азыркы мындай ооруларды үй бүлөлүк медициналык борборлордо дагы дарыгерлер кабыл алат, дарыгерлер лечение берет, өзүнүн мындай консультациясын беришет да, ошол жака да карыштар азыр. Ошолор менен катар эле чийке суу аркылуу дагы ушул ооруга жабыркап калгандар дагы көп экен. Өзгөчө өспүрүмдөр кайнатылбаган суу, агынты суулар, арыктагы суудан ичүү, көлмөлөрдүн суусун ичип алган учурда дагы көп чагылдырышат. Туура айтып атасыз. Бул оорулардын баары эле мен мынтип айтып элем, эгер кандайдыр бир киши ооруп калып, анан ичип өткөн болсо, ошол көлчүктөрдөгү жана азыр эми жайында балдар көп жерлерге барып сууга түшүп атпайбы? Ошол жерге барып сууга түшүп, балки микробду калтырып кетет да. Ошол микробду калтырып кетсе, андан кийинки түшкөн балдар дагы туура эмес колуна оозуна алып, же оозуна түшүп кала турган болсо, же кол аркылуу бирдемке жеп оозуна алып бара турган болсо, ал балдар да ооруп калышы мүмкүн да. Мында күн жылуу маалында ошол микробдор ич өткөн ооруну чакырган микробдор 5 күнгө чейин сакталышы мүмкүн экен. Ошонун себебинен айтат элем, жанагы көлчүктөрдө кичинекей балдар барып көп түшүп атышпайбы? Ошол балдарга айтыш керек. Мындай сууга түшсөң дагы оозуңа түшпөгөндөй бол, чыккандан кийин таза жуун, колуңду таза жууп анан тамак аш же деп. Эми митет элем, жанагы биз ичкен водопроводный вода ал таза. Ал деген такай көзөмөлдө турат. Ай сайын андан суунун анализдерин алып көзөмөлдөп турат. Ошон үчүн биз ичкен суу таза деп айтат элем да. Ал эми жана арыктагы, көлчүктөрдөгү суу аларга эми шарт жок болгондуктан ооруган адамдын ичинен микроб түшүп калса, андан кийинки түшкөндөр, тегерегиндегилер ооруп калышы мүмкүн. Диарея, сальминоз, калитр дегендер бар да, ошолор адамга канчалык зыян алып келиши мүмкүн убагында дарылабаса? Туура айтасыз, бул ич өткөк оорулар, жугуштуу оорулар ич өткөк түрлөрү эте эле көп да. Мисалы ротавирус, сиз айтып кеттиңиз, калит, энтеровирус. Могу калит, энтеровирус, ротавирустар биз мынтип коебуз да, бул условно патогенный депчи, микробдор деп. Анткени бул микробдор биздин өзүбүздүн деле ич агаарыбызда, оозубузда болушу мүмкүн. Ал эми кичинекей эле иммунитетибиз азайып кетсе, алар өзүнүн патогендик жагын көргөзө баштайт экен, токсиндерди бөлүп чыгарып. Андан тышкары дагы биз бактериялык микробдор деп коебуз. Булар дизентерия, дизентериянын 5 түрү бар. Сальмонеллез, сальмонеллездин бир нече түрү бар. Сальмонеллез менен дизентерия менен ооруган балдар организми кичине суусу кетип, алсырап, кыйналып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жана кичинекей балдар ооруганда, катуу ооруган ошол себептен. Чоңдор өздөрүн дарылап алса болот, көбүрөөк суудан ичип, чайдан ичип, жана туздалган суудан, биз айтып атпайбызбы, ригидрон деп коебуз, витаминдештирген суулардан ичип. Ал эми кичинекей бала өзүнүн ал акыбалын кандай кыйналып атканын айта албагандыктан, ушу кичинекей балдар көбүрөөк ооруканаларга түшөт дагы.
мынтип карап көрсөң 1 жашка чейинки ооба балдар 1-2 балдар бул реанимацияга да түшүп калышат да, анткени ата энеси кечирээк кайрылганда. Көп эле ата эне мындай көп көңүл бурбай коет да, дене табыбыз ысып калыптыр, кичине шамалдап калган окшойт, кичине несварение болуп калган окшойт деп. Ошо кичинекей балдар ооруганда тезирээк түрдө үй бүлөлүк жана дарыгерлерине кайрылып, ошолордун айтканын жасап, ошолордун направлениясы менен лечение алыш керек. Анткени канчалык кеч кайрылса, ошончолук баланын ал акыбалы оордошот. Ошол себептен баланын ооруганын байкаса ата энеси сөзсүз түрдө ошо үй бүлөлүк медициналык борбордогу өздөрүнүн врачтарына кайрылып, эрте дарыланганга аракет кылыш керек. Эрте дарылсан, канчалык эрте дарыланса, ошончолук ал бала тезирээк айыгат. Эгер ошо сиз айтып атпайсызбы, убагында дарылабай койсо кандай патологияларга алып келиши мүмкүн? Мен мынтип айтат элем, патология деле мындай болбойт. Ич агарын жугуштуу ооруларда бирок баланын организмдеги суусу кетип калат дагы, кыйналып калат. Салмак жоготот. Салмагын жоготот, иммунитети азаят. Анан ал баланы бывает мындай кээ бир учурларда өлүмгө да дуушар болуп калышы мүмкүн. Анткени кичинекей баланын организми аябай эле мындай сезимтал келет да. Ошон үчүн эртерээк кайрылган абзел да. Анткени кичинекей балдар өзүнүн состояниясын айта албагандан кийин бул биздин организмге, ошо балдардын организмге түшкөн микробтор, особенно жана патогендик микробтор, сальмонеллез, дизентерия деп атпайбызбы? Булар өздөрүнүн токсинин бөлүп чыгарышат. Ошол токсин баланын организмине кичинекей болгон үчүн, иммунитети толугу менен иштелип чыкпаган үчүн ал өтө катуу таасирин берет. Массалык түрдө иммунитеттин дагы алсыз болушу дагы ушуларга алып келет турбайбы? Мисалы биз кичинекей чакта айыл жергесинде алманы биз анчалык жууп эле футболкаңа сүртүп туруп эле жей берчүбүз, бирок эч мындай ооручу деле эмеспиз да кичинекей чактачы. Бирок азыркы учурда карасаңыздар, бир алманы туура эмес жеп койсоң дагы ушундай ооруларга дуушар болуп, бул массалык түрдө иммунитеттин төмөн болушу эмне себеп ошо? Мындай да, бул эмеде иммунитеттин деле жогорулган, иммунитеттин аздыгынан дагы бир чети. Экинчиден сиз айтып атпайсызбы, азыр деле көп адамдар мынакей көчөдөн, базардан алып минтип сүртүп коюп жеп атышат, бирок ооруган жок. Анан кээ бирөө минтип ойлошу мүмкүн да, мен жубай эле жеп атам, эчтеке болгон жокмун депчи. Оору болуш үчүн ошол эки мөмө жемишти саткан адамбы, же өзүңүздүн тегерегиңиздеги адамдарбы, бул туалетке баргандан кийин ич өткөн адамдын колу булганып, анан айлана тегерегиндеги идиш аякты, эмеректерди кармаса же жана мөмө жемиш саткан адамдар болсо, ошол микроб түшүп калса, ошондо ооруйт да. Ал эми мөмө жемиш өзүнүн бутагында туруп, анан кийин колуң таза болуп, жөн эле ачып жесең, анан ооруп калбайсың. Ал сөзсүз түрдө ошол эмеге тегерегиңиздеги айлана чөйрөдөгү буюмдарга жана мөмө жемишке микробдун эмеси түшүш керек да, микроб түшүш керек. Ошон үчүн айтабыз да, туалетке баргандан кийин сөзсүз түрдө колуңду жуу. Эшиктен жана общественный транспорттон келгенде көп киши жүрөт да, ким кандай жүргөнүн билбейбиз да. Ошон үчүн эшиктен келгенде колуңду жуу деген ошондон келип чыккан да. Канчалык тазалыкты кармасаң, ошончолук өзүңдү өзүң сактайсың. Анткени тегерегибизде кандай адамдар жүрөт, общественный транспортко кандай адам түшүп атат, жанагы балдар кичинекей көлчүктөргө барып сууга түшүп атышат, кандай балдар келип түшүп атат, ошону билбейбиз. Жана тегеректеги абанын азыр мына бүгүнкү күндө жылуу болгонуна жараша микробтордун көбөйүшүнө да аябай көп шарт. Ушундай микробтор ушундай абада, ушундай температурада канча убакытка чейин сакталышы мүмкүн? Ооба, туура айтып атасыз. Жана эки айлана чөйрөдө 18 күнгө чейин ар кандай эмеректердин үстүндө, ал эми сууда 5 күнгө чейин жылуу суу болсо, шарт болсо, ошо микробтор өздөрүнүн жашаганына туруштук бере алышат экен да. Башыбыздан өткөн ковидде биз аябай жакшы сабак алдык элек, ошол өздүк гигиенаны мыкты сактоо боюнча. Ошол убакта дагы маалымат берген болчу, ичеге карын ооруларына мындай дээрлик аз катталгандыгын, мунун баары ошол өздүк гигиенаны туура сактагандыктан болуш керек. Азыр аны унутуп койдук. Туура айтасыз. Ковид маалында мен бизде отуруп анализ кылабыз да. Ковид маалында 20-жылы болгон 11 миң эле адам ооруган экен, ар кандай ичеге карын оорулары менен. 21-жылы карасак, ал 11 миң 22 миңге түшүп калды. Мына 23-жылы карасак, 22-жылы карасак, жылдын жыйынтыгы менен
ооругандардын саны 30 миңге тегерегинде болду да. Анткени мына ковид маалында баарыбыз эле деген тазалыкты сакта, ковид кол менен учурашканда жугат экен, жүзүндө жугат экен, дезинфекция болуш керек, эшиктен келдиңби колуңду жанагы антисептик менен жуу деп эле айтып атпадык беле. Эми ошол адаттар ушул күндө унутулуп баратат да элдин арасында. Ана мен ушуну чакырат элем да, ушу көрүүчүлөрдү сөзсүз түрдө ошол эрежелерди сактап калуу керек. Анткени колду тазалап жууган, антисептик колдонгон бул көптөгөн оорулардын алдын алуу болуп эсептелинет. Ошо балдарды дагы кичинекейинен ошого үйрөтүш керек. Колуңду таза жуу. Эшиктен келдиңби, антисептикти унутпай эле дагы деле колдоно берсек болот. Антисептик коюп колуңду дагы деле ошо менен тазалай бериш керек. Жана эшиктин кармагычтарын, общественный транспорттарды өзү маал менен тазалап, жууп, дезинфекциялап турулуу керек да. Ошо ичи карын ооруларына дагы көп учурда айтышат, туура эмес тамактануу дагы алып келет депчи. Маселен, ысык маалда балдардын табити жок болуп, көп учурда суусундук ичип эле жүрө беришет, муздак ичип жүрө беришет. Анан ысык тамак ичпегендиктен, маал менен убактысы менен тамак ичпегендик дагы мына ушундай ооруга алып келиши мүмкүн деп эсептейт. Мындай да. Эми маал менен тамак ичпеген бала суу ичип жүрө берсе, анын иммунитети азаят. Анан иммунитети азайган бала кичинекей бузулган тамак жесе, сөзсүз түрдө жана ичи карды ооруп, несварение деп атпайсызбы, ошондой деле болушу мүмкүн. Анан мен жана жогоруда айтып кеттим го эме депчи, условно патогенный микроорганизмдер бар өзүбүздүн организмде деп. Ошол условно патогенный микроорганизмдер жана энтерит, коли, ротавирус, ошол сыяктуу клепсиела көп да биздечи. Ошолор иммунитет азайганда тамак ичпеген адамдын организмде өзүнүн жанагы патогендик жагын проявлять этишет да. Мисалы токсин чыгарабы же болбосо көбөйөбү, ушундай условия түзүлөт экен. Ошондо ошол адамдын же ошол баланын организмде жана биз айтып аткан ичеги карын ооруларынын, жугуштуу оорулардын козголушу байкалат. Анан сөз жана айтып атпайсызбы, жана тамакты туура эмес ичкенде деп, тамакты мына бүгүнкү күндө 2 саатка жуулуу жерге коюп койчу, мындай күндүн алдына бат эле бузулуп кетет да. Ал деле организмге мындай терс таасирин тийгизет. Ошон үчүн жана айтканымда ошол да, калган тамакты сөзсүз түрдө муздатышка салыш керек. Анан тамак дайындап атканда баарын жууп тазалап, ордуна коюп, мисалы жана биздин специалисттер точка питания деп коебуз, ошолорго барып текшерип атпайбы, текшергенде мына ошол экине сөзсүз түрдө кандай аткарылып атканын, ошол тамак дайындап аткан адам медициналык кароодон өткөнбү, булар деген убак маал менен медициналык кароодон өтүп анализдерин берип турушат, ошондон өткөнбү, жасаган идиштери, буюмдары, маркировкасы барбы. Мисалы чийти этти кескенден кийин ошол бычак менен, доска менен бышкан этти ошол доска менен колдонуп, же бышкан бөлөк тамакты эметпеш керек да, колдонуп ошого кезбеш керек. Ар бир тамак аштын өзүнүн доскасы, маркировкасы болуш керек. Бышкан эттики, чийки эттики, мөмө жемиштики деп. Анан ошол эле маалда ошол жасап аткан адам сөзсүз түрдө колун жууп тазалап туруш керек. Бир тамактан экинчи тамакка микроорганизмдерди ташаш үчүн. Бул ушундай ички ооруларына чалдыккан адам үй шарттарын өзүндө араласа болобу же сөзсүз түрдө медициналык жактан кайрылуу керек? Канчалык эрте кайрылса ооруган адам, өзгөчө жана кичинекей балдар, мен жана айтып кеткендей, кичинекей балдардын ооруганда деген температурасы, дене табы көтөрүлүп баштайт да, температурасы. Ошондо деген шамалдап калыптыр, кичине вирус тапкалган окшойт дебей, сөзсүз түрдө жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы өздөрүнүн врачына звонить этип, анан ошолордун консультациясын алып дарылаш керек. Анткени мен мына байкап жүрүм да, өзүңөр деле билет болушуңар керек, көпчүлүгү деген кичине шамалдап калыптыр, температура тетип калыптыр, парацетамол берип коеюнчу деп берип коюшат дагы. Анан анын температурасы мындай түшкөнү менен убактылуу кийин түштөн кийин же кечинде кайталанышы мүмкүн. Анан кечки маал жанагы жүрөгү айланып кузуп, анан ич өткө болгондо анан ооруп калыптыр дейбиз да, ошого чейин жеткизбей балдарды эртерээк күндүзү үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна звонить этип, өздөрүнүн врачтарына кеңешин алып, анан кийин эртерээк дарылаганга аракет кылыш керек. Сөзсүз түрдө эле доктурга барбаш керек, анткени доктурга уже катуу ооруп бала болбой калганда алып барышат да көбүчө.
ошого жеткизбеш керек. Алдын алыш керек. Алдын алыш Рахмат керек. сизге. Ийгилик каалайбыз, бүгүнкү күнүңүз жакшы маанайдалансын. Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дейт. Ушундай тазалыкты сактасак, ден соолугубузга да абдан мыкты деңгээлде кам көрөт экенбиз.